Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Telegram мессенджери аркылуу сурамжылоо жана тест түзүү боюнча болмокчу. Ал үчүн биз телефонго Play Market'ten Telegram мессенджерин орнотобуз. Telegramды телефонго орноткондон кийин телефондон ушундай болуп чыгат. Telegramга катталуу WhatsApp'ка катталгандай эле катталабыз. Андан кийин Telegramды ачабыз. Telegramды ачкандан кийин ушундай болуп ачылат. Telegram'dan группа түзүү үчүн ушу жерден 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты бассак, меню чыгат. Ал жерден создать группу дегенди басып коебуз. Создать группу дегенди басканыбызда биздин телефондогу контакттар чыгат. Ошол контакттардын ичинен группага кошо тургандарыбызды белгилеп, группага кошобуз. Telegram'дын артыкчылыгы bir группада 200 000 адамга чейин кошсо болот. Группага катталуучулардын саны 200дөн ашкандан кийин ал группаны супер группа кылып койсо болот. Супер группанын артыкчылык жагы акыркы катталган адамга дагы мурдагы маалыматтар жеткиликтүү болот. Ал эми WhatsApp'та bir группага 257 адам катталат. Анан акыркы катталган адам ошол катталган убагынан баштап кийинки маалыматтарды гана алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми Telegram'да супер группа болгондо ошондой болот. Telegram'дан сурамжылоо же тест түзүү үчүн группага киребиз. Мисалы, мен математиктер деген группага кирейин. Группага киргенден кийин тест түзүү үчүн төмөн жакта скрипканын сүрөтү бар. Ошол скрипканын сүрөтүн бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден группага ар кандай файлдарды, сүрөттөрдү, видеолорду жөнөтсөк болот. Биз сурамжылоо же тест түзө турган болсок, бул жерде опрос деген бар. Ошону басабыз. Опрос дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Вопрос деген жерге суроо жазабыз. Мисалы, 10 санын алуу үчүн 5ти канчага бөлүү керек деген суроо жазайын. Суроо жазгандан кийин жоопторун жазуу үчүн бул жака жазабыз. Мисалы, жарымга дагы жооп кошуу үчүн ошо жерде добавить ответ деген бар. Ошону басабыз. 2ге деп коеюн. Же болбосо 10 санын алуу үчүн 5ти канчага бөлүү керек? 50ге деп коеюн. 50ге. Ушундай кылып туруп жооптор жазабыз. Дагы жооп кошо турган болсок, ошо жерден добавить ответ дегенди жазабыз. Бул жерден анонимное голосование дегенди өчүрүп коебуз. Андан кийин бул жерден режим викторины дегенди жандырабыз. Жандырганыбызда бизден туура жоопту белгиле деп чыгат. Биз туура жоопту белгилөө үчүн ошо жооптун тушундагы тегерекчеге петичка коебуз. Андан кийин жогору жакта создать дегенди басып коебуз. Бассак, ушундай болуп суроо группага барат. Биздин тестибиз же сурамжылообуз. Биз тапшыруучулардын жыйынтыгын көрүп туруу үчүн бул жерден өзүбүз жоопту белгилеп койсок болот. Ошондо результаты деген жазуу чыгат. Жыйынтыктарын көрүп туруу үчүн результаты дегенди бассак, бизге жыйынтыктар чыгат. Мисалы, азыр бассам, эч ким тапшыра элек. Өйдөдөгү экинчиде турганды бассам, мына ушундай болуп жооп тапшыруучулардын тизмеси чыгат. Дагы сурамжылоо жүргүзүү үчүн опрос дегенди
басабыз, ошол жерден скрипканын сүрөтүн басып туруп бул жака суроолорду жазабыз. Эгерде бизге анонимный сурамжылоо жүргүзүү керек боло турган болсо, бул жерге суроону жазабыз, бул жерге жоопторду жазабыз. Бул жерден анонимное голосование дегенди жандырып коебуз. Анда сурамжылоого жооп берген адамдардын аты жөнү чыкпайт. Биз жөн гана кандай маалымат билерин гана сурамжылап алсак болот. Андан кийин бул жерде выбор нескольких ответов деген бар. Ушуну басып туруп бир канча суроолорго жооп алсак дагы болот. Мисалы, бул жерге суроого YouTube'дан канал ачууну билесизби деп туруп, бул жака мисалы мындай кылып койсок болот. YouTube'дан канал ачууну билесизби деп суроо коюп туруп, жоопторго мисалы жазабыз. Ооба, дагы жооп кошобуз. Жок, же болбосо бир азден, бир аз, дагы жооп кошуп, жок деп. Андан кийин төмөн жактан выбор нескольких ответов дегенди жандырып коебуз. Анонимное голосованияны өчүрүп коебуз. Ошондо бул жерден бир канча жоопту белгилесе болот. Мисалы үчүн ообаны белгилеп туруп, бир азды кошо белгилеп койсо болот. Ушундай кылып сурамжылоо жана тесттерди түзсөк болот.